Так, биз улантайлы, мына расчетный ведомство боюнча өзү ИП идини налог төлөгөн үчүн минимальный ал 867,78 тиын страховый взнос төлөш керек. Азыр ошону текшерип көрөбүз. Могул жерден помощник по заполнению табабыз, толтурабыз ИНН. Буга чейинки видеолордо баягы ар бирин бирден толтуруп чыкканын көрсөттүк. Азыр мен загрузка мурунку отчеттун негизинде загрузка кылышты көрсөтөм. Файлды выбирать этебиз. Азыркыдай өзүнүн эң акыркы отчету боюнча 26 декабрда тапшырылган экен. Ошону тандайбыз дагы, загрузить кылсак, могул жака автоматически толуп калат өзү. Көрдүңүздөр, баардыгы толуп чыкты. Эми работниктерин дагы карап оңдоп чыгышыбыз керек. Мында ИНН турат өзү. Начало работаны оңдойбуз. Декабрга алмаштырабыз. Конец, начало декабрь дейбиз. Могул жерде категория работника өзүнү, ИПнын өзүнү частный предприниматель деп белгилейбиз. Сумма начисленных доходов 14463. Так, рассчитать басабыз. Сумма пенсионного фонда 867.78 чыгып атат. Ушул жерде вопрос болуп атат. Бирок могул жерде мисалы 15674 кыла турган болсок, рабочий днин дагы 22 кылып өзгөртүп койду. Рассчитать бассак, так, могул жерибиз оңдолбой калып атат. Себеби дегенде система ошондой оңдолбой атат. Мунун байкасаңар, автоматически 806 ИП деген уже категорияны койгондон кийин жүзүштү. Могул жерде пенсионный фондубуз автоматически 867,78 тиын деп тандап чыгарып коет. Мен силерге ошону айткым келди. Могул жерге канча сумма койсок дагы без разницы. Мына 14463. Баары бир ал өзгөргөн жок. Байкадыңарбы? Мисалы могул жерге 16.000 деп койсок дагы өзгөрбөй атат. Себеби дегенде мына сумманы эсептейт. Себеби биз бул жерде категория работника частный предприниматель деген үчүн ушундай болуп атат. Рассчитать басабыз, сохранить басабыз. Мына так, датасы оңдолбой калыптыр. Ноябрь, декабрга оңдойбуз. Кайрадан рассчитать басабыз, сохранить басабыз. Декабрь. Эми экинчи сотрудникинкин дагы оңдойбуз. Аныкы основной работник деген категорияда болгон үчүн. Так, 15700 экен айлыгы. Рассчитать бассак, могул жерде автоматический подоходный налог, пенсионный фонд, государственный пенсионный накопительный фонд и страховые удержания с работодателя. Ушул адамды иштеткен үчүн азыркы ИП анын үстүнөн дагы 2708,25 тиын страховый взнос төлөйт экен. Сохранить этебиз. Так, биздин таблицабызда 867, сумма страховых взносов 867 болду. Сумма начисленных взносов государственный пенсионный накопительный пенсионный фондко 314 сом болду. Могул жерде биздин сумма выплаченных доходов биздин таблица менен совпадать этиш керек. Выплаченные доходы бизде 26.377,22. 26.377,22. Подоходубузду эсептейбиз. Подоходный налогубуз 1348 сом. 1348. Бул жерде да 1348. Азыр мынаны басабыз, проверить басабыз. Так, автоматически ката чыгып атат. Эмне деген ката экен? Период должно быть в пределах отчетного периода дейт. Так, могул жерде оңдобой калыптырбыз, ошон үчүн катаны берип атат бизге. Эми кайрадан проверканы басабыз. Так, эми катасы жок. Суммаларда туура. Бир сыйра текшеребиз. Мына боз вкладкалар бул автоматически система өзү эсептейт.
Ал эми мына сумма выпущенных доходов дегенди бул өзүбүз толтуруп жазышыбыз керек. Подоходный налог 1348 совпадает. Страховые взносы пенсионный фондга общий 4832 сом 03 тыйын. 4832 сом 03 тыйын. 314 сом накопительный пенсионный фондга 314 сом накопительный пенсионный фонд. Бардыгы биригип биз мамлекетке 6494 сом 03 тыйын которушубуз керек экен. Ал деген сөз мына соцфонд 25-25 деп оңдолуп калды. Себеби дегенде 8%-ны мына 8%-ны сотрудниктин өзүнүн айлыгынан кармап калып атабыз. Ал эми 17-25-ини ишкер өзү төлөп атат. Ушул сумманы кошконубузда 3964 сом 25 тыйын болуп атат. И дагы плюс мына 867-ни да кошобуз. Ишкердин индивидуальный предпринимательдин өзүнүн дагы страховой взносу бир счетко кетет да, бардыгы пенсионный фондго. Ошон үчүн 4832 сом 03 тыйын болду. Ал эми подоходный налогубуз отдельный башка счетко кетет, 1348 сомунан да бөлүп турат. И накопительный пенсионный фондубуз бул дагы совсем башка счетко кеткен үчүн буну отдельно көрсөтөбүз. Ошон үчүн 3 жакка кеткен үчүн 3 бөлөк кылып көрсөтүп атабыз. Хотя мына сумма 3 суммадан туруп атат, байкадыңыздар азыр мынадан туруп атат, мынадан туруп атат и мынадан туруп атат. Туруп эмес жазып койдум. Мынадан туруп атат, мына суммадан и мынадан туруп атат. 4832 болду. Так, бул отчетубуз туура болду. Эми буну биз проверитти бастык да бир сыйра. И баары туура болсо мынаны выгрузить для ГНС дейбиз. Азыркыдай баягы көрсөткөндөй XML файлы чыгат. Аны алып ушул клиенттин папкасына салып коебуз. Бул кийинки айларыбызга бизге жардам берет. Так, азыр бул жака коюп коебуз. Азыр ушул файлды кайра эле иштетебиз. Мына жерде кайра өзүбүздүн отчет берчү кабинетибизге киребиз дагы, мынаны басабыз. Азыркы файлды тандайбыз и отправитти кылабыз. Кайрадан журнал электрондук отчетко кирип, поискту басып коебуз. Мына жерде баскандан кийин на стадии обработки уже чыкты. Бул деген сөз, буну эми отчетуну налоговый служба кабыл алууга чейин биз күтөбүз. Ага чейин башка отчетубузду тапшырып коелу. Ага чейин биз мына вкладкада единый налогун тапшырабыз. Единый налогду тапшырыш үчүн биз биринчи кезекте анын ККМин карайбыз. ККМде канча оборот болгонун көрүшүбүз керек. Бул клиенттин данные менде бар болгон үчүн мен мындагы кирип көрсөм болот. Так, мына жерде аналитика биз квартал карайбыз. 2023 жылдын 4-кварталынын отчетун карайбыз. Показатти басабыз. Ошондо 4-кварталга выручка 545728 сом болуптур. Буну бир жерибизге жазып алабыз өзүбүзгө. 545 сом 728. Эми салыштырыш үчүн мурунку кварталды дагы карап коелу, чтобы силерге көрүнүш үчүн. 3-кварталыбызда 128-387 сом тапшырган экенбиз. Азыр ошонун отчету менен текшеребиз. Ушундай тапшырган экенбиз же башкача суммабы экен. Так, отчет по единому налогу субъектов малого и среднего. Биздики малыйга кирет, ошон үчүн малыйды ачабыз. Так, биринчи мурунку тапшырылган отчетту көрүп алайлы. 3-кварталга кандай тапшырыптырбыз. Так, 3-кварталга бизде мына сумма кеткен экен. Басабыз. 128-387. Биз баягы көргөн сумма мына 128-387. Мына жерде турат. Значит, все правильно. Эми биз ушул ага чейин 4-кварталды карадык эле. Мында бир сыйра карайбыз. 545-728ди копировать этебиз. Мына ал жерге келип, ушуну кайра создать новый кылсак, ушуну эле копировать этет. Биз бул жерде кварталдарын алмаштырып коебуз. То есть жаңы отчет болуп аткан үчүн жаңы периодко өткөрөбүз дагы. Ал жерде мына суммасыны
жаңы суммага алмаштырабыз 545.728ге. Ошондо 6% налогу менен 32.743 сом 68 тиын болот экен. 32.743.68ди предпосмотр кылып көрүп алсак болот. Ал жерде квартал, акыркы квартал, общественное питание, оборот, проценты и налог. Пока не принят. Биз жөн эле көрдүк. Бир сыйра өзүбүздүн ишибизге удостоверить этебиз. Мындай караганда дагы отчету мындай өскөн экен. Бул данный налоговыйда бар. Буну биз азайта албайбыз же көбөйтө албайбыз. Биз ушул сумма менен отчетту тапшырабыз. То есть единый налог за 4-й квартал ушул сумма болуп аткан үчүн отправить КНС кылабыз. Так, отчет успешно загружен. Бул жактан да карап турабыз. Отчетубуз өткөндөн кийин принят деген өтөт. Бул жердеги отчетубузду да бир сыйра текшерип турабыз. Принят болгонго чейин. И мындан да текшерип турабыз. Ушул эле сайттан, ушул кабинеттен биз ал жерде налогду төлөсөк дагы болот. Проверка задолженности, оплата налогага киребиз. Текшеребиз. Ал жерден мисалы найти деп көрөбүз. Пока бул клиенттин карызы жок үчүн ал жерде эч бир нерсе чыкпады. Эгер карызы бар клиент ИП болгон болсо, ал жерде сумма чыгат. Вид налога, сальдо расчетов по налогу, то есть налогдон канча остатыгы бар карыз, процентинен канча остатыгы бар, пенясынан канча, санкциясынан и код бюджетной классификации. Кайсы вид налогага кирсе, ошонун коду жазылып чыгат. Азыркы биз отчетторубуз өтө элек үчүн ушул жерге чыга элек. Бул отчетторубуз өткөндөн кийин ушунун суммалары ал жерге чыгат. И биз ушул жерден тандап төлөп койсок болот. Азыр карап турайлы, может быть, өтүп калаттыр. Хотя бы бир отчет өтүп калса, анан ал жерде живой көрсөк болот да. Так, пока еще не принятый отчет. Так, буну эми качан принимать эткенин мен контроль кыла албайм, себеби ал налоговыйдын деңгээлинде текшеришет. Ошон үчүн мен пока убакытты кетирип кечке отурбай эле, отуруп өзүм карап турам. Кийинки сабактарда бул боюнча дагы кайра кайтып келебиз бул темаларга.